Салам достор. Биз азыр Сокулук айылында турабыз. Тагыраак айтканда, биздин компания аркылуу Саламат деген эжекебиз үй алган болчу. Азыр ошол үйдү көрсөтүп беребиз. Кантип алды, кандай жолдор менен алды. Андыктан биз менен болуңуздар жана бул роликке сөзсүз түрдө лайк коюп, комментарий калтырып, аягына чейин көрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Бизге мынакей эшигин ачып, эжекебиз күтүп турат. Келе бериңиздер. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мынакей достор, көрүп тургандай эле ушул эжекебиз бизден Иксан компаниясынан үй алган болчу. Үйдү кандай алды, кандай үй экенин азыр толугу менен эжекебиз өзү айтып берсин. Бул үйүңүз канча соток территориясы, үй кандай алып калдыңыз? Үй 8-6 соток экен. Үй чоң, Кудайга шүгүр. Агро жайы менен, коро жайы менен баары, хозпостройкалар баары, үйлөрү чоң, комнаталары чоң баары. Иксан кооперативине аябай ыраазычылык билдирем. Адамдын эң эле негизги кыялдарынын бири го дейм. Үйлүү болуш. Ошол кыялдардын бирин орундатып беришти. Аябай ыраазысымын. Биз да сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул бизге ишенип, биздин компанияны тандап, биз менен иштешүүгө макул болгонуңуз үчүн. Анан ушул жалпы үйүңүз тууралуу дагы бир аз айта кетсеңиз, үйдү канчага алдыңыз? Бул үйдү өзүңүз таптыңызбы же компания таап бердиби? Үйдү өзүбүз таптык, өзүбүз жактырган үйүбүздү алып беришет экен. Булардын ошол эмелери жакшы экен. Үй кандай десем, биз 50% менен алдык. Биз 50%-ин төлөдүк, кооператив 50%-ин төлөдү. 23-кө алынды, $23,000. Ошонун жарымын биз компания төлөп берди сизге. Жарымын төлөп берди. Булар 50%-ин биз төлөдүк. Ошо рахмат группага. Жардам болот экен бул деген. Эми 10 жылга алдык. 10 жыл төлөйбүз. 10 жылга көп төлөй болбойт экен. 11.250 сомдон почти туура келип атат. 200. Анан буга чейин шаарда жашадыңызбы же айылда жашадыңызбы? Бул үйдү алгандан кийин кандай өзгөрүүлөр болду жашооңузда дегендей? Үйдү биз башында эмеде жашаганбыз, Антоновкада. Баян Антоновкада квартирада турчубуз. Эми квартираны билесиңер да өзүңөр. Өзүңүн үйүң болгон кандай сон. Өзүңүн үйүң өзүңкү да кандай болгондо деле кенен дем аласың дегендей. Сыр болбосо да азыр салыштырып көрөлү. Сиз квартирага айына канча төлөчүңүз? 5.000 төлөчүмүн. 5.000. Азыр өзүңүздүн үйүңүздү алгандан кийин ошол 5.000-дин үстүнө 5.000 кошуп, айына 10.000 сомдон төлөп, демек өзүңүз. Бирок эң башкысы достор, бул өзүңүздүн үйүңүзгө төлөйсүз. 10 жылда бул үй сиздики болуп калат. Ал жерде бирөөгө эле берип жүргөн болсом, азыр өзүмдүн үйүмө төлөп атпайм, өзүм үчүн да эми кандай болгондо да. Үйдү ушундай эле алдыңыз, ремонтту бүт баары өзү бар болчу, үйдө эчтеке кол тийгизген жоксуз. Демете элек биз пока кичине вложение кылабыз эми со временем. Так жакшы бар элечи. Өзүбүз каалап алган үчүн жакшы эле дейм. Анан көрүүчүлөргө дагы үйдүн бир аз көрсөтө кетели, анан дагы улантабыз маегибизди. Жүрүңүздөр достор, үйдүн биринчи короосун көрөлү. Бул үйдө эжекебиз жана башында эле айткандай бизге айтып кеткен. Бул үйдө 2 гараж бар экен. Эң жакшы жактарынын бири. Бул жакта көрүп тургандай сол гараж, анан үйдүн артында дагы гаражы бар. Бул жактынаки көрүп турганыңыздардай бир комнаталуу временка. Бул жака может жайында буюм тайымыңыздарды коюп, же болсо жайкы кухня кылып алсаңыздар болот. Бул менимче бул мурдакы эсинен калган буюмдар окшойт, же үйдө бар. Пока сиздин көчүп келгениңизге канча болду бул жака? Январдын 28-29-унда көчүп келдик биз. 28 алдык, 29 көчүп келдик. Чоң бир комната үй экен. Бул жагында как бы коридордой. Бул комнатага бул жактан да кирсе болот. Кладовкалары.
Ал экинчи гараж болсо мынакей достор, жанакы биз айтып аткан экинчи гараж бул жакта көчөдөн киргенден кийин үйдүн артынан мынакей түз бул жака кирип кетсе болот. Гаражыбыз мынакей погрептери бар экен. Кышкы сиздердин өзүңүздөр жапкан салаттарыңыздарды, буюм-тайыңыздарды ушул жака. Жакшы, аябай территориясы абдан чоң экен. Буюрса розалары бар. Бул үйдү мисалы сатып атканда кичине жүрөктөр оорудош керек. Эжекебиз ким сатса да сизгечи, себеби канча деген эмгек, канча деген карасаңыз коросунда сонун эмелери бар экен. Ошонун баарысын сатып кичине жүрөк ооруган болуш керек. Буйрусун, бул үйдө сиздер той өткөрүп, кыз узатып, бала үйлөп, жакшылыктар гана боло берсин. Ошо баламды үйлөйм деп алдым да мен дагы сосастыл болуп ошо алып калдык. Анан айта кетсеңиз, ушул Иксан компаниясын сиз кайдан көрүп калдыңыз? Иксан компаниясына кантип туш болуп калдыңыз үй алууда? Иксан группасын биз Инстаграмдан таптык. Жусуптун номерин алып, менеджерибиз ушул бала эле. Ошол менен байланышып, анан таанышып алып калдык. Мен буларга аябай ыраазымын. 2 ай, почти 2 айдын срогунда эле алып беришти да бизгечи. Ыраазычылык билдирип отурам. Ошол Иксан компаниясын менен башка компанияларды салыштырдыңызбы? Мындай кооператив болобу же банк болобу? Ооба, салыштырдым. Башка дагы группалар менен сүйлөшүп көрдүк биз буга чейинчи. Эмелер бар экен. Мындай группалар көп экен азыр. Болгондо булардын плюстары мага жакты аябай. Булардыкы ошо 50% менен 2 айдын срогунда алып беришет экен үйдү. Ошо жакшы эле да эми адамдаргачы. Башка эмелердики, группаларды кандай эмес экен. Мен ошо срогу узак, берек эле 7-8 айдан кийин аласың, канча вложение кылсаң деле. Ошондой немелер экен да аларда. Анан кээде 1 жылга чейин күтөсүң. Булардыкы жакшы, 2 айда ошо үйгө кирдик биз. Достор, дагы айта кетчү нерсе, биздин ушу Иксан компаниясынын дагы бир чоң өзгөчөлүгү, чоң плюсу десек болот. Бул үйдү алган кишиге дароо оформлять этип берилет да, документациясы. Ошол ишенбесеңиздер, мынакей эжекебизден деле өзүнөн окусаңыздар болот. Үй сизге катталды, Ооба. Эмеге барып эле юристтер менен госрегистрге барып, ошол күнү 28 күнү биз акчасын төлөп бердик. Группа төлөп берди буларга акчасын толук. Ошол күнү эле сразу переоформление кылып, өзүмө каттатып алдым. Иксан группасынын дагы бир плюсу бар экен. 50% менен бизге 50 миңге эме кылышат экен. Подарочный сертификаты бар экен. Буюрса беришет го деп турам. Демек, сиздин 50% менен үй алганыңыз үчүн подарочный сертификат. Буюрса беришет го деп турам. Жакшы, анан дагы 1-2 сөз биздин компанияга алдыда ийгиликтерби же каалоо тилектерби айта кетсеңиз болот. Чоң рахмат группага, өркүн өсүп, мындан дагы кеңейип, мындан дагы өнүп өсө беришсин. Эрмат Камчыбековичке чоң терең ыраазычылык билдирип кетем. Балдарга, ошол жерде иштеген коллективге баарына ийгилик каалайм, ден соолукта болушсун. Мына элге ушунчалык жардам кылып атышат. Кудай баарын өмүр берсин, иштерине ийгилик берсин. Ошол силерге да ийгилик. Сизге да ийгилик. Бизди ушул жакшыркап жайнап тосуп алганыңыз үчүн дагы терең ыраазычылык билдиребиз, достор. Ал эми азыр мынакей үйдүн сыртын көрдүңүздөр, мынакей азыр үйдүн ичин көрсөтөлү. Анан кийин дагы сиздер үчүн суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Айтсаңыз, ушул үйдө азыр канча киши жашап жатасыздар? Азыр кызым экөөбүз эле турабыз. Пока Кызыңыз өк. балам бар Москвада, ал үйлөнүп анан келсе. Ошол Буюрса келгенден кийин ошол үйдүн миссиясы, биринчи эле миссиясы балаңызды үйлөп жайлап ушул жерде той өткөрүү экен да. Ооба. Жакында үйлөнгөн турат балам. Москвадан кыз да ошакта жашайт экен. Аяктан үйлөнүп, анан бияка келгенден кийин жайга күзгө барып келишет го дейм. Анан келсе, анан бул жерде буюрса той кылам. Буюрса мынакей ушул жаркыраган сонун үйдө мыкты той болот деген ишеничтебиз. Буюрса
Баарыңыздарды күтөбүз, тойдон. Жүрүңүздөр, эми жалпыбыз үйгө кирели. Үйгө кирип баратканда эле мынакей көргөндөй эле чоң биздин дарбазадан киргенден эле түз үйдүн эшигине киребиз. Бул жерде санузел бар. Көрүп турганыңыздардай эле бул жака киргенден эле санузел. Жакшы. А бул жерде ошондо отопление, жылытуу системалары шаардыкыбы же өзүнүкү? Үйдүн өзүнүкү, жакшы. Кышында жашаган турбайсыздарбы бул жердечи? Анан үй жылуу эле бекен, үшүгөн жоксуздарбы? Аябай, дубалдар аябай кенен салынган да булардын илгерки үйлөр үчүнчү. Көрүп атасың анда. Береги эле моундай го булардын. Көрсөңүздөр болот. Мынакей аябай стеналар аябай чоң, калың салынган. Анан үй жылуу экен. Детский экен, кухня кылып койдум. Бул жак детский комнатаны эжекебиз азыр пока кухня кылып колдонуп атат. Уулу үйлөнүп, небере чөбөрө болгондон кийин сөзсүз бул комнатаны жасап берет. Ал жак зал. Мынакей бул жака киргенде эле прихожкадан киргенден эле ортодо мындай коридор болот. Ошо коридордон келатып, кайра эле оң жакка, жанакы биз айткан детскийдин оң жак комнатасында мынакей эжекебиз бизге жаркыраган сонун стол жайып тосуп алды. Анықтан столго өтөбүз, келе достор. Бул жак болсо эми эжекебиздин азыр жашап жаткан спальный. Эжеке анан дагы суроо, ушул Иксан компаниясына ишенбечүлүк көрсөтүп кээ бир инсандар болуп атат. Ошолорго кандай кеңеш айтат элеңиз? Ишениш керек бекен? Сиз өзүңүз мынакей көрүп атасыз, ушул процесс менен аралаштыңыз, үй алдыңыз. Канчалык деңгээлде ишенсе болот? Жана коркпой кайрылса болобу? Ооба. Толук 100% ишенип кайрылсаңыздар болот. Мына мен өзүм башыман өттү. Мен да башында коркуп, силер окшоп коркуп анан кайрылгам, бирок баары бир өзүмө керек болгон үчүн кайрылдым. Бирок акталды, буюрса баары жакшы. Мына 2 айдын ичинде үй алып беришти булар. Үйгө киргизип коюшту. Мына Кудайга шүгүр, жашап атабыз. Документтерин баарын оформление кылганбыз ошол күнү эле, расчет кылдык кандай ошондой эле ошол күнү баардыгы ордунда болду. Жакшы, оформление болгон. Жакшы баары. Ишенип кайрылсаңыздар болот. Гарантия 100% деп койбоймбу? Буюрса анан дагы сизге алдыда ушул Иксан компаниясынын акчасын төлөп берүүдө ийгилик каалайбыз. Анан кийин эжеке айтсаңыз, ушул үйдү тандоодо кыйынчылыктар болдубу? Же болбосо үйдү тандап коюп, анан кийин компанияга кайрылдыңызбы же компанияга кайрылгандан кийин үйдү издей баштадыңызбы? Биринчи компанияга кайрылып, заявление таштап эме кылдык. Биз акчасын 50%-ин төлөдүк, анан үй издеп баштадык. 2 ай деди, ошо 2 айдын ичинде үй таап алсаңар болот. Болбосо биз өзүбүз таап беребиз дешти негизи алар. Анан мен өзүм каалаган үйдү алам деп өзүбүз таптык. Үй издегенде кыйналдык, кыйынчылыктар болду. Чынында эми жаккан үйдү табыш өтө эле кыйын да, негизи өзүңө жаккан үйдү. Анан бир жерлери туура эмес болуп калат же эме менен келише албай каласың, сатуучу мененчи, үйдүн ээси менен. Ошондой эмелер болду. Эми бирок буюрса жакшы, түшүнгөн адамдар бар экен. Булар адамдар ипотека дегенде коркушат экен, эмнегедир. Эми ипотека дегенде акчасын төлөп бербей коюшабы дегенчелик кылышабы, билбейм. Ошо ишенбөөчүлүк көп жолуктум да ушундай адамдаргачы. Ипотека кылып бересиңерби үйдү десем эле жок деп ошондон да качкан адамдар көп болдучу. Үйлөрү жаккан учурда ошондойлор туура келбей калды. Түшүндүрө албай койдум мен аларгачы. Силерге ошол күнү акчаңар толук төлөп берет десем да көнбөгөн адамдар болду да. Эми түшүнбөгөндөр толтура элекен. Анан же билбейм, бирок Кудайга шүгүр, бу эжеге айтып түшүндүрсөк макул болду эле. Сразу макул болду. Мына үйдү алдык. Жакшы баары.
Ошо достор, мына ипотечный дегенде мындай компанияга келип кайрыласыздар. Кайрылгандан кийин 2 ай же болбосо мынакей эжекебиз айткандай 2 ай срок берилет. Ошол 2 айдын ичинде сиздерге үй алып берилет. Андан кийин ошол кээ бирөөлөр убактысы чоюлуп кетиши мүмкүн, анан компания бербей калышы мүмкүн деп кооптонуулар болуп, үйлөр сатылып кетет же болбосо сиз каалап аткан үйлөрдү алып бере албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн кээде ошол вопросту дагы туура карап, анан кийин чечкенге аракет кылабыз. Андыктан эң башкысы сиздерде ишеним болсо, биз сиздерге сөзсүз түрдө жардам беребиз. Болгондо бул үйдүн ээси задаток таштагыла деди, алдын ала бир аз акча таштагыла деди. Анан кооперативге кайрылып эме кылдык эле, $1000 беришти булар. Алдын ала беришти, бул алып келип берип, анан ошону менен договор түзүлдү да, үй мененчи, үйдүн ээси менен. Анан алып калдык. Алар ошондой плюстары да бар да булардын. Жакшы. Задаток таштаймын десең акча беришет. Анан баары жакшы иш кылса, ишенип кайрылсаңыздар болот. Анан ошол үйдө буюм тайымдар өзүңүздүкү же мурдакы ээси калтырып кеттиби? Өзүбүздүн буюмдарыбыз, өзүбүз толук көчүп келгенбиз. Эже болгондо үй алып эле экен, азыр бир комнатасында эженин буюмдары турат ака. Үй таап алсын, эже да көчүп кетет го. Эже да кайрылсамбы группага деп турат, буюрса. Балким кайрылып калат го. Анан урматтуу достор, сөзсүз түрдө ушул роликтин аягында лайк коюп, комментарий калтырганды унутпайбыз. Биз менен болуңуздар, бизге кайрылыңыздар. Ал эми биздин байланыш номерлерибиз сөзсүз түрдө астына жазылат. Толугураак маалымат алыш үчүн биздин Facebook жана Instagram баракчаларыбызга да өтүп кайрылсаңыздар болот. Иксан компаниясы биз сиздин кыялыңызга сөзсүз жеткиребиз. Биз менен болуңуздар. Анан достор, биз чай ичели, эжекебиз дасторкон жайган экен, сиздер жакшы туруңуздар.